Керегеси кең, түркүгү бек, түндүгү көккө көкөлөп, угу улуган жерди кайыктырган боз үйдө кунарлуу кеп уланды. Биз уккан сайын уккубуз келип, карыя сүйлөгөн сайын күлүк аттай кызып баратты. Кыргыз баласы 5 ааламда жашайт дейт бир оптулуп алып. Эң ириде атанын белинде, ондан соң эненин боюнда, кийинкиси алтын бешикте отуруп барып ушул боз үйдө. Аягында ичер суу түгөнгөн соң кара жердин астында. Атанын белиндеги өмүр бери болсо бир айчалык, ары кетсе бир жайчалык болор. Эне боюнда ымыркайты 9 ай көтөрүп толгоо тартат. Жоо өлтүргөн эрдик дейсиңер. Ымыркай төрөлүп аткандагы толгоо түйшүгүнө кай эркек чыдай алмак? Бешиктеги өмүр ымыркай тай басып тушоосу кесилгенче. Кыргыздын калган жарыкчылыгы ушул боз үйдө өтөт го чиркин. Жер үстүндөгү өмүрү десең. Жер астындагы жашоосу түбөлүк уйку эмеспи? Келечекте урпагыбыз кышта тоңбой деп, жазда жамгырда калбагай деп, жайда ысык өтпөгөй деп, күздө шамалдабагай деп, кыргыз ата менен кыргыз эне ушул боз үйдү бизге мурас калтырыптыр. Айкөл ата-бабаларыбыз. Уучубуз куру эмес бекен. Бул боз үй өзүнчө бир чалкып жаткан аалам. Кең ааламга онун эшиги менен түндүгү ар качан ачык. Ичинен жылдыздар көрүнөт. Те бийикте. Ааламдын ыйыгы күн болсо, боз үйдүн ыйыгы түндүгү. Түндүктөн гана күн шооласы кут болуп коюлуп түшөт. Аны сезе билгендерге. Түндүк гана бизге көк теңирден, кут теңирден шоола, жарык, ырыскы сабалатып туру. Түндүктүн айланасы аалам чексиздик экен го. Бул шайкеш аалам сыңары боз үйдө да уулуу менен кечүүнүн, ургачы менен эркектин, кыз менен келиндин өз орду бар. Ата эненин орду төрдө. Сандыгы туру сан байлыгын ичине катып. Боз үйдүн сол жагы эркек даналардыкы. Ол жакта эр тоокум, чопкут, кылыч жатат. Оң жагы кыз келинге даандык. Онда чыгдан, көкөр, сандык, көнөк, аяк кап, чыны кап, баштык коюлган. Боз үйдүн бурчу болбойт. Ааламдай ай тегерек, ааламдай кенен. Бабалар ири олтуруп, түз кеңешип, бир үйдөн түтүн булатып, бир жакадан баш чыгарып, бир санада жашап келишкен бейм бул боз үйдө. Кереге жыгачтары эри шаркак тыгыз көктөлгөнү, ата-баба бири-бирин менен эри шаркак жашагыла дегени. Ууктардын зымырата байланганы, урпактардын үй бүлө ынтымагы бек болсун деген тилеги го. Ууктардын түндүктү бекемтирип турушу, улут намысына тике тур деп айткан осуяты бейм. Боз үйдүн эшиги бийик болбойт. Эңкейип жүгүнүп киргениң, очокко таазим эткениң. Жомокчулар жомок айтканда боз үйдүн кийиз туурдуктары сыйрылып, таң атканча улама уккан өлбөс күндөр өтпөдүбү? Кызык түндөр өтпөдүбү? Аруу таңдар атпадыбы? Түндүктү бириктирип турган айкалышкан үч жыгачы, чамгарагы, ата-бабаларыбыздын өткөн жомогун унутпаң дегени. Ортоңкусу эмки доордун сыйына жет дегени. Соңкусу болсо келечекке тирүүлүктө из калтыр дегени. Жашоо жаман менен жакшыдан, ак менен карадан куралган. Той топурга ак боз үй арналат. Кайгыда кара боз үй тигилет эди. Бир кара боз үйгө 100 ак боз үй тигилсе эгей. Киши жашоосу ак менен каранын ортосунда боз чаңгыл болуп өтөт. Анан боз үй мурас калган. Бул тирүүлүктүн өңү. Биз бозомок турмушту кечип жашайбыз. Учкан куштун канаты талыр. Гүлдөгөн чечек күздө соолур. Ошондо удургуган кезең келер. Топурактан үй көтөргөн учурду көрөсүңөр. Таштан үй курган доор болор. Ошондо боз үйдү унутпаң. Өз үй, өлөң төшөгүңдөгү ыйык тут. Түндүгүбүз бийик, түркүгүбүз жыгылбас болгой. Угубуз узун, керегебиз кең болгой. Боз үйүбүз өз үйүбүз. Сөз соңунда көктөн бир жылдыз учту. Дагы бир жандын ичер суусу түгөнсө керек. Ат тең. Каныбек Иманалиев. Каганат.